Беледуэйне шаарынын көчөлөрүн аралап баратканда кырсыктын масштабы канчалык чоң экени көрүнүп турду. Жолдордун баары суу астында калган. Бул жер Беледуэйнедеги эң кымкуут базар болчу. Бирок суу ташкындан улам баары токтогон. Адамдар баш калкалоо үчүн жакынкы лагерлерге көчүүгө аргасыз болушкан. Алардын көбү колунан келишинче буюмдарын сактап калуу үчүн дагы деле үйлөрүнө барышууда. Биз шаардан 40 мүнөт алыстыкта жайгашкан Шабел лагерине жол тарттык. Бул лагерь бир нече жылдар бою кагылышуу, кургакчылык жана суу ташкын болгон учурларда баш калкалоочу жай катары колдонулуп келет. Бул жер кургак болгондуктан азыр көп адамдар ушул лагерде баш калкалоодо. Ал бийик жерде жайгашкан, андыктан суу ташкындарынан коопсуз. Кээ бир аймактарга жетүү дагы деле мүмкүн эмес. Бул лагердеги адамдар менен баарлашканыбызда алардын айлалары куруп атканы сезилди. Атам жашаган жерге барчу жол селден улам толук жабылып калды. Ошондуктан ал такалып чыга албай калды. Ошон үчүн ал бул жака кире алган жок. Бул жерде 43 миңден ашуун адам жашайт. Гуманитардык уюмдар алардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтышууда. Тамак ашка, таза сууга жана баш калкалоочу чатырларга чоң муктаждык бар. Бирок суу ташкыны улана берсе, дагы көп адамдар жер которуп, тамак аш жана башка буюмдарды жеткирүүдө кыйынчылыктар пайда болмокчу. Сомалиде киреше булагы жок. Өкмөт кыйналып жатат. Каржылоо боюнча да көйгөйлөр бар. Донорлордун каржылоосу да төмөндөдө. Анткени башка өлкөлөр, башка маселелерден улам акыркы 2 жылда аларга артыкчылык берилип жатат. Эми мындай суу ташкындардан улам суу аркылуу жугуучу оорулардын чыгышына тынчсыздануу күч алды. Бийликтер жер которууну жана адамдардын лагерлерге көчүп баруусун алдын алуу үчүн эң жакшы чечим бул шаарды толугу менен бийик жерге көчүрүү керек дешүүдө.